Кыргызстан тоол аймак. Агуулай жаз жай айлары жаанчыл келип, дарыялардын ташкыны, сел каптоолорда көп катталып, калктуу аймактарга коркунуч жаратат. Мындай табигый кырдаалдардан эл коопсуздугун камсыздоо өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги милдети. Андыктан министр генерал-лейтенант Бообек Ачыкеевдин тапшырмасы менен өлкө аймагында калктуу аймактардын коопсуздугун камсыздоо максатында капиталдык курулуш, оңдоп калыбына келтирүү жана авариялык калыбына келтирүү жумуштары жыл сайын аткарылат. Ушул максатта өлкө боюнча капиталдык курулуш, оңдоп калыбына келтирүү жана авариялык калыбына келтирүү жумуштарын жүргүздү. Алдын алуу жана дарыялардын жээктерин бекемдөө, сел сайларын тазалоо, бул сел суу ташкындарын, калктуу аймактардын элдин мүлкүн жана айдоо аянттарын коргоо үчүн жасалат. Быйылкы жылдын 10 айына карата республика боюнча жалпысынан 56 объектиде жумуш жүргүзүлүүдө. Алар Ош облусунда 11 объект, Баткен облусунда 10, Жалал Абад облусунда 17, Ысык Көл облусунда 9, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 2, Чүй облусунда 5 объект. Акыркы 5 жылда министрлик оор жүк ташуучу 53 унаа, 106 оор инженердик техника менен камсыздалды. Ага ылайык капиталдык оңдоп калыбына келтирүү жана авариялык калыбына келтирүү жумуштарынын санарбып сапаты жакшырды. Анда салыштырып көрөлү. 2021 жылы 21 объект, ал эми 2022 жылы 53 объект бүткөрүлгөн. 2023 жылы болсо өлкө боюнча 39 объект пайдаланууга берилген. 2024 жылы 50 объектиде жумуш жүргүзүлгөн. Өткөн жылдарга салыштырмалуу 2025 жылы 56 объект каралып, акыркы 10 айда 31 объект пайдаланууга берилген. Тактап айтканда 14894 метр дамба, бир жөө адамдар жүрүүчү көпүрө, жыйынтыгында 6270 турак жай, 3155 гектар айыл чарба аянттары корголду.